Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Birinci Kuat Aken'in balasına vereyinçi, anam Kuat Begalçı siz göreyim. Edil Osmanbetoviç aytыңызчы, Ысыккөлдө дагы 3 лицензия бар дедіңіз. Кайсы жерлерде бар? Рыскелди içinde 4 лицензия бар. Бұл Сарысай анчасы, Жетөгүздө. Жетегиз? Siz катыраак эле айтсаңыз, шыбырабай эле, такыр эле толкундан атасызбы, же коркуп атасызбы? Каты айтыңыз, эл уксун, эл баарын күтүп атат. 4 лицензия бар. Рыскелди Чыныбекович, бұл Жетөгүздө Сарысай аянчасы, анан Сарыжас аянчасы, Аксу районунда. Гөлдө Аксу районундагы бир бар, Беркут аянчасы бар, анан ушул Кызыл Өмпү. Уранга 4 лицензия бар. Гөлдө. Разведкага. Дастан Артыкбекович, но жерде балдарды карасаң, мен атайын карап турдум да, 47-тен баштапчы. Жөн эле мен суроо берген жок, отурам, булар болсо жөнөтүп атат. Рыскелди Чыныбекович, ар бир сүйлөгөн сөзүндө бул автомат түрдө кете берет экен да, кош берем убактыңызды. Мына азыр унчукпай турасыз, кеткен жок. Ушул Кызыл Омполдогу уран кени ачылса, Кыргызстандын көрө турган пайдасы канча, тарта турган зыяны канча? Күндө иштетүү казуу лицензиясы жок, ошон үчүн аны ТО айтат. Силерде алдын ала маалымат жокпу мындай? Биз мындай орто эмемен эметсек, азыркы маалда 3,5 миң тонна уран запаска коймок бул компания. Ар бир тоннадан компания эметсе $70 миллион, бир тонна $70 миллион акча болот да. Анын эмесинен салыктарын алганда бир $7 миллион ушу салык түрүндө өкмөттүн бюджетине түшмөк. Ошондой эсептерде мындай просто предварительный технико-экономический расчеттор боюнча 1 миң тонна уран өндүрүшсө жылына. Жалпы канча болот экен ошондо? Жалпы азыр Ташбулак участок боюнча 3,5 миң эле тонна запаска баланска коюлган. Ошону көбөйтүп бербейсизби 7 миллион сомго? Жок, эми бул бир эле участок, бардык Кызыл Омпол участок боюнча, россыптар боюнча 13 миң тонна прогнозный ресурс. Бирок анын баарын дагы изилдеш керек. Башка участоктардан чыкмак. Андан башка дагы ошол жакта эме бар, коренное месторождение Көкмойнок. Аякта дагы 1,5 миң тонна уран бар. Ну, ошол аянтта да, ошол Евразиянын компаниясынын аянтында ошондой цифралар. Бирок анын баары дагы изилденгенде кайсынын баары такталганы көбүрөөк болобу, азыраак болобу, жумуштар менен далилдеш керек да, алар геологоразведочный жумуштар менен. Шахта түрүндө казылабы же карьерныйбы? Карьерный болмок. Эдил Кубатович, жана сиз башында биринчи суроого жооп бергенде айттыңыз да, биз Кызыл Омпол боюнча уранды иштетүүнү колдошубуз керек депчи. Туурабы? Жок, мен жалпы инвесторду колгош керек дедим. Кызыл Омпул боюнча айттым, мыйзам чегинде иштеш керекпиз. Нарушение болсо, анда токтош керекпиз да дедим. Жок, инвесторду коргошубуз керек дедиңиз, туурабы? Колдошубуз керек. Негизи жалпы боюнча ККПнын позициясы инвесторду колдош керек. А өзүңүздүн жеке пикириңиз кандай? Ал комитеттин саясаты. Эми өзү жеке пикирим эл менен эле, эл кандай мына маселе көтөрүп атат, ошондой эле. Бирок биз мыйзам чегинде кыймылдаш керекпиз. Сиз үчүн эң ирди эмне эсеп? Элдин пикири эсеппи же экспертизанын пикири эсеппи? Биз экиге бөлүп атабыз да, мыйзам бар, анан элдин пикири бар да. Силер мыйзамды такабай бербегиле да. Силер элдин пикири экспертизадан да жогору турат. Туура, мен эл чечет. Анан кийин мына кое туруңуз. ГКМ айтып атат.
биз каршыбыз деп атат. ГКПН айтып атат, биз макулбуз дейт. Өкмөттүн пикири эки ан жолго чейин элдин башы айланып бүттү. Рыскел чынымен Силер- мен айтқан жоқпын. Не дедиңиз ана? Мен айттым, бұл ел менен талкуу болот, общественный слушай, ОВОЗ, ел каршы чыкса, бұл ген иштебейт. Любой ушундай позиция, да? Ел каршы болуп атпайбы азыр? Şu мыйзам чегинде кыймылдайбыз да. А силер чалгындоо иши 51-жылы бүткөн, силер эмне чалгындоо разведкага Жо, катып атасыздар? 51-чи эмес, 20-чы жылга чейин болчу. Бул мурун берип калганда. Азыр биз токтоттук. Жок, чалгындоо иштер эстердин убагында бүткөн да. Жо, СССР убагында бүткөндөн азыр баягы заверочный работа өтүш керек да. Бул деле мыйзам чегинде да. Эч кандай мыйзам. Сиз Россияга акыркы жолу качан барып келдиңиз? Ушул иштер боюнча. Мен ушул иштерим ишмей Россия барган жокмун. Россиянын президентинин иш сапарынын алдында барып келдиңиз беле Москвага? Мен Москва баргам, ээктин алкагында баргам ба, министр промышленности жолукканда. Бул боюнча маселе көтөрүлгөн жок. Бул маселе боюнча башка маселе боюнча баргансыз? Промышленность боюнча баргам, ээктин коллегиясына. Мен бул компания тиешим жок бир эле, сразу эле айтып коеюн. Биз жакшы билебиз бул компания сиздин тиешин. Кимдин тиешеси бар экен, кайсы эксперимент тиешеси бар экен биз билебиз. Эл деле билет. Куатбек Айылчиевич, ногу бизде Кыргызстандагы уран көрүстөндөрүн толугунан кайта рекультивация кылыш үчүн канча миллион доллар акча керек? МЧСтин балансында 33 шахталар айланпа сайы боюнча. Примерный суммасы, мына азыр мага айтып берип атат министрдин орун басары. Это 134 миллион долларын тегерек деп. 134 миллион доллар керек Кыргызстанда уран калдыктарын көрүстөндөр бар. Бул жанагы Аскерчинович неме боюнча МЧСтин балансындагы хостохранилищелер боюнча. Андан сырткары действующийлердин көзүнчө. Эми азыр өкмөттүн ушундай чечими болду, убактылуу токтоттуңар, туурабы? Убактылуу дегенге болбойт. Убактылуу токтотулсун деген ал жерде сөз жок. Токтотулсун деген токтотконбуз. Мен алып келбедимби премьер-министрдин жыйында айткан сөзүн? Убактылуу токтотуп тургула дейт. Экспертизанын жыйынтыгына чейин дейт. 22-синдеги чечимби? Протоколдобу? Туура. Эми убактылуу деген бул бактылуу чечим эмес. Убактылуу деген бул Кош кола 10 секунд. 20. Онумду уурдап кеткен, онум кошуп берсин. Убактылуу чечимге эл азыр убактылуу макул эмес. Убактылуу чечим деген бул бактылуу чечим эмес. Bunday жерге төөлүк чечим керек. Уран Кош кола 10 секунд. Суроо кайталанып калды. Андыктан биз экспертиза боюнча комиссия түздүк, комиссиянын экспертизасы чыксын деген болбойт. Элдин пикири экспертизанын эң негизгиси. Ошон үчүн буну түбөлүк токтоткула. Жана мыйзамды эле киргизгиле болду. Рыскелчинович, мындай да өкмөт өзүнүн полномочиясына ылайык чечимдерди кабыл алды. Бүгүн жана мен башында айттым, мына жогорку кеңешке рахмат, реакция кылып карап атасыздар. Мен ойлойм, акыркы чечимди биз ушул жерден кабыл алышыбыз керек дагы, анан сунушташыбыз керек. Бул мыйзам менен бүтө турган жумуш. Бүгүн сиздердин токтооңуздарга ылайык, мына токтоом проектисинде көрүп турабыз, Кудай буюрса, чечимдер кабыл. Мыйзамды киргизсе, мыйзамга сөзсүз заключениени беребиз. Биздин дагы оюбуз ошондой. Эмил Кубатович жана кичине мындай неме айтып атат, мен толуктап кошуп айтайын. Ошол инвесторго коюлган талаптардын биринде сөзсүз түрдө элдин мнениясы менен эсептеш керек. Жанагы экспертизалар чыккандан кийин элдин алдына алып барып туруп обсуждение болот. Сиз айтып аткан элдин мнениясы сөзсүз түрдө биринчи орунда турат. Ошолордун бардыгын өткөндөн кийин гана ошол недраны иштетүүгө уруксат берилет. Ага чейин булардын да берген акысы жок, берилбейт.